Олимпиадага жолдомо алган сууда сүзүүчү Денис Петрашов дүйнө кубогуна катышат. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов дүйнө кубогуна катыша турганын Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Сууда сүзүү боюнча дүйнө кубогунун биринчи баскычы 4-6 октябрь күндөрү Венгрияда өтсө, экинчи баскычы 11-13 октябрь күндөрү Германияда болот. Денис Петрашовду сууда сүзүү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Евгений Петрашов коштоп кеткен. Аларга спорт агенттиги тарабынан 391 000 сом бөлүнгөн. Эске салсак, Денис Петрашов 2020 жылы Токио Олимпиадасына жолдомо алган биринчи кыргызстандык. Ал 21 июлда Түштүк Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында сууда сүзүүнүн брас түрү боюнча мелдеште 100 метр аралыкты 1 мүнөт 0,94 секундада багындырган. Олимпиаданын лицензиясын алуу үчүн спортчулар 1 мүнөт 1,73 секунд ичинде сүзүп келиши керек болгон. Спортчу жакында эле Азия чемпионатын багындырган. Мындан тышкары Олимпиадага жолдомону жөөгүлүк Юлия Андреева жана балбандар Атабек